Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, бизде бүгүн эртең менен презентация болду. Алынган техникалар боюнча, кылынып аткан иштер боюнча дегендейчи. Биз эми баягы мурунтан бул министрликте кандай иштеп келгенин көрүп келгенбиз. Бүгүнкүгө чейинки акыбалын да көрүп келгенбиз. Мына азыр техниканы алуу менен ушул кандай жетишкендиктер болоруна, болуп атканда дагы, болоруна дагы мындай жакшы бир самалдык деп айтсак болот да. Бул азыркы бүгүнкү күнгө алынганда да жылдын аягына чейин дагы калып турган техниканын санын айтышты бүгүн. Чынында эле бизде баягы битум жагынан проблема болуп келген, бул дайыма импорт болуп келген. Андан сыңары, андан калса дагы биздин жанагы асфальт чыгаруу заводдорубуз бүт эскирип кеткен. Ошонун баардыгын жаңылап атышат. Чындыгында биз бүгүн эртең менен бери бардык министрлердин сатып алынган жаңыдан камсыз болгон техникалык базалары менен тааныштык. Мамлекетибиз тарабынан сатып алынып берген же болбосо ошо мамлекетибизден өндүрүлүп аткан бардык продуктылар менен, техникалар менен тааныштык. Чындыгында аябай жогорку деңгээлде даярданыштыр. Ошол менен эле чогуу транспорт министрлиги жылдан жылга салыштырганда бир топ эле быйыл 23-24 жылдары бир топ жолдорубуз өзгөчө мына Бишкек шаарында, ошол менен эле чогуу мына Ош Нокат жолу, түндүк түштүк альтернатива жолдору жасалып, чоң бир көгөрт туннели бүттү деп азыр бизге маалымат берип атат. Bunun баары аябай чоң жетишкендик десем жаңылышпайм. Мына жакында эле биз баягы жол фонду боюнча дагы мыйзамга өзгөртүүлөрдү колдоп бердик. Ошонун арты менен буюрса мына азыр жаңы сатып алган оборудованиялар өзүлөрүнүн ушу асфальтобетонный заводдору менен, техникалар менен мен ойлойм жакынкы жылдар ошо республика боюнча бүт адам бар, адам баскан көчөлөр, айылдардын иштерине чейин асфальт менен толук камсыз болот деп ойлойбуз. Мурда адамдар ошол жөнөкөй баягы шебен төгүп же шагыл төгүп бергиле деп суранышса, бүгүн элибиз мына биз дагы региондорго барганда жалаң асфальтты суранып атышат. Бул деген сөз ошол биздин экономикалык өсүшүбүздүн, элдин болгон ишеничин дагы жогорулашы, социалдык деңгээлибиздин дагы жогорулашы десек жаңылышпайбыз. 89 жыл онду бүткөндөн баштап эле ошол өзүбүздүн жерибизге ары бери барып келебиз айылга. Анан ар дайым чоң көйгөй бар. Биздин Томороюн үстүн көрөндө жашагандар билет да, мен өзүм үчүн жооп берип атам да. Аныктсы көл областынын жолу боюнча эле негизи. Биз ой жактан Шипр жолдон ылдый түшөбүз, түшсөк эле Карл Маркстан балыкчыга чейин бер жак жол өлгөн да. Өлгөн деген сөз эми жарабай калган. Аны элдин баары билет. Анан мен губернатор болдум. Губернатор болгондо салайын деп сала албай койдум, себеби ошол убакта аз-аздан гана бөлүнүп, акча каражат жетиштүү болчу эмес. Мына мен депутат болгондон бери өкмөт менен чогуу иштеп, Минтранс менен чогуу иштеп, Кудай буйруса ошол ушу 52 жашка чыктым. Айылга биринчи жолу асфальт менен айылга чейин бардым. Бул Тоңрайын Көлтөр айылы үстүн көрөндө жайгашкан. Кудай буйруса үстүн көрөндө 1-2 жылдын ичинде асфальттанбаган жер жок калат да. Мисалы, билгендер билет, Алабашка чейин бүтүрүшүбүз керек. Ал жактан Темир канаттан ары карай туура суу Баканбаевка түшүрүшүбүз керек. А берки Маркс, Дөң Тала, Көмүрлөн, Көлтөр, Тогуз булак жолу Көксайга чейин бүтүп калды. Кичинекей 1-2 километрдик неме калды, ошо менен бүтүп. Ушундай жолдор көп да. Эми Кудай буйруса азыр мына Жалал Абадта битум завод ачылса, мына Жумда ачылса, битум өзүбүздүкү болуп калат да. Биз каалашыбызча жолдорду кура берсек болот. Кудай буйруп бир күн келет, урматтуу туугандар. Чоң шаарлардын менен чоң поселоктардын, поселок городского типалардын ички жолдоруна асфальт сала баштайбыз да, ошо Кудай буйруса. Ошого аз калдык. Кыргызстан боюнча жол тармагында чоң алкактуу иштерин жасалып атканды көрдүк. Кудай буйруса 25-жылы Тараз, Сусамыр, Талас, Тараз жолу башталган турат. Мына кече Камчы Кыдыршаевич да барып, биз Таласта ис сапар менен ошондо айтты. Биз жогорку кеңештен ратификация кылып бергенбиз. Бул боюнча бюджеттен да колдоп бердик. Кудай буйруса 25-жылы ушул жол башталып калса дагы чоң
иштер болот. Бирок кемчиликтер да бар да. Акыркы эле ушул кыш түшкөн мезгилде, күз кыш түшкөн мезгилде да биздин ашуулардагы жол тыгынтылары быйыл өзгөчө башкача болуп атат да. Эми себептери ар кандай болуп калып атат. Ошо айдоочулардын, жүргүнчүлөрдүн айтуусу боюнча убагында жол тазаланбай калып атат дейт, ашуулардычы ошонун себептеринен. Минтрансты же укук коргоо органдарын уга турган болсок, ошол көп айдоочулар ушул жана дөңгөлөктөрүн, баллондорун жайкы баллондорун кышкы баллонго мезгилине өтпөгөндүктөн ушундай себептер болуп атат деп, ушундай болуп атат. Бирок негизи мен да Таласка ошол округга, шайлоо округуна барганда түп ашуу жана өтмөк ашуулардын ашабызга жолдун тазаланышы өтө жай болуп атканын быйыл байкалып атат. Ошол жактарына да бул көңүл бурулуш керек, техниканы, каражаттарды аябаш керек, элге жакшы шарттар түзүш керек. Ал эми 25-жылы президентибиз айткандай, альтернатив жол ачылганы турат. Бул түндүк түштүк альтернатив жолдун ачылышы 25-жылы бүтүп, мына азыркы учурда ушул жана туннель иштери аяктап калыптыр. Ушул иш аягына чыгып 25-жылы ачылып калса, бул да чоң биздин Кыргызстандын мамлекетиндеги жол кан тамырына чоң бир салымын кошот деген ойдомун. Ал эми ички жолдор, ошондой эле райондук аралык жолдор, мына Кудай буйрса Талас шаарында, мен да айтып кетейин, ошол округтан болгондон кийин Талас шаарынын өзүнүн ички жолдору асфальтталды быйыл. Ушундай алкалыктуу иштер болуп атат. Эми жакшы жагы өтө көп, мен айтып кете аламын. Бирок кемчиликтери да бар. Ошол үчүн мен ойлойм, ошо кемчиликтерди жоюш керек.